Эгер дагы кайталана турган болсо, ушул маселе. Анда бардыңар жумуштан кетесиңер анда. Бардыңар кетесиңер анда. Мен бул жакынкы райондордун аныкталганын айтып атам. Бардык районда бул көрүнүш көрүлдү. Бар бул көрүнүш. Биз бардыгын аныктайбыз. Жарлыктын алкагында президенттин областтардагы ыйгар укуктуу өкүлдөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары шаарларда, айылдарда жана башка калктуу конуштарда каада салттарды, салтанаттарды жана үрп-адаттарды тартипке келтирүүнү караган үйлөнүү үлпөтүн, үй бүлөлүк, мааракелик салтанаттарды, маркумдуу эскерүү үрп-адаттарын жана маркумга арналган иш-чараларды өткөрүү тартиби жөнүндө жобону иштеп чыгуу жана бекитүү сунуштары берилген. 4 ай аралыгына бирок бул жарлыктын маанисин түшүнө бербей, түркөөлүккө барып жаткандар бул жолу өздөрүнүн жазасын алышты. Бирок тийиштүү айыл өкмөттөрүнүн кызмат орду боюнча комиссия түзөлдү. Канчалык деңгээлде иш алып бардыңыздар? Канчалык деңгээлде барып ошону токтотконго аракет кылдыңыздар? Эгерде комиссия сиздердин шалатыңыздарды аныктаган болсо, өзүңүздөр билесиздер. Сузак районундагы Атабеков айыл аймагынын башчысы жарлыкты ишке ашыруудагы алишемдик үчүн кызматтан кол жууду. Аталган айыл аймактын социалдык маселелер боюнча бөлүмүнүн башчысы Иззат Тайыровдун белгилөөсүндө жылкы союлуп акыркы сапарга узатылган күндөрү жаратылыш кырсыгы орун алып, анын негизинде андагы жаран өзүн билемдикке барган. Ошол маалда, мал союлган маалда, как раз ошол маалда сел жүрүп, ушу Кара Жагач айылында. Ошо менен алагысып калганбы, бирок үйүнө барып түшүндүрүп айтылганда мал союлган үйгө союбогула президенттин жарлыгы чыккан 54-нчи жарлык. Бирок түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн айтылган. Ошого карабастан бирок союлган да. Жалал Абад облусунда мындай көрүнүштүн көпчүлүгү Сузак жана Базар Кулгун райондорунда катталган. Жергиликтүү бийлик болсо орган кызматкерлери менен биргеликте калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз деп кагаз жүзүндө маалымат берип келген менен андай болбогону ачыкталды. Биз териштирип чыктык. Мен өзүмчө дагы жыйын өткөрүп бул боюнча тийиштүү жетекчилерге катуу сөгүш бердик, анан 2 айыл өкмөт жумуштан алынды. Себеби биз аныктап чыктык, бул айыл өкмөттөр барып ал жерге мындай тийиштүү жарлыкты аткаруу боюнча иш алып барган эмес. Ал жерде айыл башчысына гана тапшырма берип койгон. Айыл башчысы өзү барып туруп мындай жакшы айткан эмес. Анан ошонун жыйынтыгында жарлык аткарылбастан кайдыгерлик каралып калган да. Жарлыктын аткарылышын көзөмөлдөө жана ишке ашыруу мамлекеттик кызматкерлерге жүктөлгөн болчу. Дегени менен дал ушул мамлекеттик кызматта иштеп жатып, жакындарынын тажыясында согум союлган фактылар облус башчысына эмес, өлкө башчысына чейин жеткен. Анын негизинде президенттин облустагы өкүлүнө сөгүш да жарыяланды. Айрыкча Жалал Абад облусунун айрым райондорунда ысырапкерчиликке жол берилген. Баарыбыз айылдан келгенбиз, айылдарга тууган уруктарга барабыз. Ошол жерде тапшырма аткарылбай турса, элдер өзү эле көрсөтүшөт. Ошондуктан бул жаатындагы иштер Жалал Абад облусунда катуу көзөмөлгө алынышы зарыл. Чындыгында буга чейин чыккан жарлык токтомдор тек гана кагазда калып, анын негизинде иштер отчет түрүндө гана берилип келчү. Эми андайга жол берилбейт. Маалыматтар бизге да жетип атат да. Ошол көптөгөн иш-чаралар ишке ашпай кагаз жүзүндө эле калып калган. Мына жоболордо иштелип чыккан, ошол жоболордо бүгүнкү күндө аткарылбай келген да. Ошонун негизинде мына бүгүн жыйын өткөрүп, Жалал Абадта облус башчысынын тапшырмасы менен атайын топ түзүлүп, жобо иштелип чыккан. Анда бекитилгендей, Тажияда мал сойгон үй бүлөгө 60 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппул салынат. Ал эми иштелип чыккан жобо качан гана юстиция катталмайынча күчүнө кирбейт. Дегени менен ысырапкорчулукту оздуктоо боюнча чыгарылган айрым айыл аймактардагы тийиштүү жобо юстициядан каттоодон өткөн эместиги да дайын болду. Гүлжан Амандоева, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.